Математика сабагынын мугалими Кошалиева Калыйбек Керимовна. 11-класс геометрия предмети. Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбызда 11-класстын геометрия предмети боюнча туура көп крандыктар, алардын беттеринин аянттары менен таанышасыңар. Чектүү сандагы көп бурчтуктардан турган геометриялык тело көп крандык деп аталат. Көп крандыктын элементтери менен таанышабыз азыр. Көп крандыктын чектелген көп бурчтуктар анын грандары деп аталат. Грандарынын жактары көп крандыктын кырлары болуп эсептелинет. Кырларынын учтары көп крандыктын чокулары болот. Көп крандыктын бир гранда жатпаган эки чокусун туташтыруучу кесиндини көп крандыктын диагоналы деп айтабыз. Ал эми көп крандыктын грандарынын бурчтары жана алардын грандарынын арасындагы бурчтары болуп эсептелинет. Көп крандыктар грандарынын санына карата 4 грандык, 5 грандык, 6 грандык жана башка болуп бөлүнөт. Грандары жактарынын саны бирдей туура көп бурчтук болгон жана ар бир чокусунун бирдей сандагы кырларынан чыккан баардык эки грандуу бурчтары барабар томпок көп крандык, туура көп крандык деп аталат. Мисалы, могул куб кээ бир китептерде гексаэдр деп айтылат. Туура 4 грандуу фигура туура тетраэдр деп аталат. Туура тетраэдрдин бетинин аянтын табыш үчүн бир гранынын аянтын таба алабыз. Бул жерде бир граны баардык жактары барабар болгон үч бурчтук болгондуктан анын формуласын билебиз. С үч бурчтук барабар а квадрат тамырасында 3 бөлүнгөн 4. Демек, ушундан бул жерде 4 болгондуктан С тетраэдрдин толук бетинин аянты барабар 4 көбөйтүлгөн С үч бурчтукка. Биз бул жерден ордуна кое турган болсок, анда 4 менен 4 кыскарып кетет дагы а квадрат тамырасында 3. Демек, С тетраэдрдин бетинин аянты а квадрат тамырасында 3кө. Жана айтып кеткендей эле, кубту биз гексаэдр деп да айтабыз. Демек, гексаэдрдин бетинин аянты, башка айтканда кубтун бетинин аянтын табыш үчүн ар бир грандары квадрат болуп аткандыктан баардык жактары а. Демек, бир гранынын аянты а квадрат болуп атат. Мындан 6. Демек, С кубтун аянты 6 көбөйтүү С квадратка. Демек, 6 а квадрат. Кубтун бетинин аянты 6 а квадратка барабар. Эми дагы бир көп крандык туура октаэдр деп аталат. Туура октаэдрдин бетинин аянтын табыш үчүн биз жанакындай эле бир граны тең жактуу үч бурчтук болгондуктан бир жагынын аянтын таап алабыз дагы бир гранынын. Андан 8 граны бар. Демек, 8ке көбөйтүп койсок, С октаэдрдин бетинин аянты барабар 2 а квадрат тамырасында 3кө экен. Ал эми бул сүрөттө жайылган түрү көрсөтүлүп турат. Андан кийинки дагы бир көп крандык туура додекаэдр деп аталат. Бул туура додекаэдрдин бетинин аянты С барабар 5 бурчтуктан түзүлөт. 5 бурчтуктун аянты жазылып турат. Демек, С октаэдрдин бетинин аянтын табыш үчүн 12-ни С бир гранынын аянтын таап туруп көбөйтүп коебуз. Демек, мунун аянты жазылып турат 20,64 а квадратка. Урматтуу окуучулар, ушул сабагымды жыйынтыктап жатып, туура көп крандыктардын жалпы сүрөттөрүн жибердим. Ушулардын ар биринин аталыштарын жана беттеринин аянттарын жазып, чиймелерин так тетрадка түшүрүп алгыла. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла балдар.